Эфирде 21 октябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов эч жака кетпөө шарты менен эркиндикте калды. COVID-19 илдети кайрадан күч алууда. Соңку сутка ичинде 549 жаңы учур катталды. Анын көпчүлүгү Бишкек шаарында жана Жалал Абад облусунда. Борбордук шайлоо комиссиясы кезектеги парламенттик шайлоону 20 декабрга белгиледи. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык бир катар мамлекеттик кызматтарда кадрдык өзгөрүүлөр болду. Алар: Сатыев Медербек Асанбекович Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Ал эми Зулпиев Бектур Испаевич Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Андан сырткары Каймазаров Таштамек Турарович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Урманбетов Октябрь Жолдошевич жана Ашир Ходжаев Эркекбек Жумабекович Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары болуп дайындалды. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын ишин жандандыруу боюнча жарлыкка кол койду. Бул туурасында президенттик аппарат билдирди. Белгилей кетсек, экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип жатып, аталган кызматты жоюу туурасында жарлыкка кол койгон эле. Жапаровдун чыгарган жарлыгына ылайык Жээнбековдун жарлыгынын колдонулушу токтотулду жана кабыл алынган күндөн тартып күчүн жоготу деп табылды. Буга байланыштуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматынын иши улантылмакчы. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Жогорку кеңешке кайра шайлоо 20 декабрда өтөт. Мындай чечим бүгүн 21 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында бир добуштан кабыл алынды. Анын алкагында бүгүндөн баштап шайлоо процесси башталды. Буга байланыштуу өкмөт шайлоо өткөрүүгө тийиштүү каражат бөлүп, укук коргоо органдары кайра шайлоо өткөрүүдөгү коомдук коопсуздукту камсыздашы керек. Республикалык штабтын маалыматына ылайык өлкөдө 21 октябрга карата коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 53.459 жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 549 жаңы учуру катталды. Бишкек шаарында 125 учур, Ош шаарында 37, Ош облусунда 82 учур, Баткен аймагында 97, Жалал Абад жергесинде 117, Нарын аймагында 4 учур, Талас облусунда 10 учур, Чүй өрөөнүндө 53 учур. Ал эми Ысык Көл облусу боюнча 24 учур катталган. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 305 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 46.444-тү түздү. 21 октябрда Кыргызстанда COVID-19 илетинен дагы 5 бейтап каза болду. Баткен облусунда 2 учур, Бишкек шаарында 3 учур. Коронавирустун курмандыктары ушуну менен жалпы 1118ге жетти. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат жазып бергендиктен камакка алынган жок. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. УКМКнын ыкчам кызматкерлеринин курчоосунда чыккан Райымбек Матраимов журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Матраимовдун жактоочусу ал тергөө менен кызматташууга макул болгондугу үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат жазып бергендиги үчүн камалбагандын билдирди. УКМК Райымбек Матраимов кармалгандыгын 20 октябрда кабарлаган эле. Анын тарапкерлери Матраимов өз эрки менен атайын кызматка келгендигин билдирген. УКМК Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөндүгүн, мамлекетке өзгөчө чоң суммадагы зыян келтиргендигин, бул схема азыркы күнгө чейин иштеп тургандыгы жөнүндө маалымат тараткан. Кийинчерээк УКМК Райымбек Матраимовдун мамлекетке 2 миллиард сом зыян келтирди деп шектелип жаткандыгын, аны шектелүүчү төлөөгө макул болгондугун жана 80 миллион сомун дароо которгондугун кабарлаган.
Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев финансы полициясына суракка келди. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Финпол 20 октябрда Абылгазиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыгын кабарлаган эле. Эгерде ал өлкөдөн чыгууга аракет кылса, чек арадан кармалары айтылган. Абылгазиев өзү жергиликтүү маалымат каражаттарына өлкөдөн чыгып кетүү планы жок экендигин айткан. Абылгазиев өкмөт башчылыктан 2020 жылдын 16 июнунда өз арызынын негизинде кеткен. Белгилей кетсек, байланыш агенттигиндеги жыштык сатуу фактысы боюнча ачылган иште Абылгазиевдин дагы аты аталган эле, бирок өзү муну четке кагып келген. Бүгүн 21 октябрь түнү таңкы саат 5 чамасында Жалал-Абад облусунун аймагында очогундагы күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жер титирөө Сузак районунун Көкжаңгак шаарында, Сокуташ, Фрунзе, Бостон айылдарында, Базар-Коргон районунун Базар-Коргон айылында 4,5 балл, Арстамап айылында 4 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстанда Элечек жумалык 2020 иш-чарасы башталды. Бул тууралуу уюштуруучу Айжан Акылбекова билдирди. Анын айтымында, мындай жумалык 3-чү ирет өтүп жатат. Саамалыктын максаты салттуу баш кийим болгон элечекти күнүмдүк жашоого киргизүү. Жумалыкка 35 аял катышып жатат. Биз аларга элечек ороп беребиз жана аны ошол бойдон белек кылабыз. Алар салттуу баш кийимди бир жума бою башынан түшүрбөй кийип жүрүшөт, деди Акылбекова. Жумалыкка Бишкек шаарынан, Ош облусунун Кара Суу районунан, Баткен облусунун Илейлек районунан, Ысык Көл облусунун Каракол шаарынан, Жалал-Абад облусунун Тогуз Торо районунан жана Москва, Абу-Даби шаарларынан аялдар катышмакчы. Ташкент шаарындагы Навруз паркында өткөн гастрономиялык фестивалда 10 метрлик шишкебек жасалып, рекорд коюлду. Шишкебекти даярдоого 38 килограмм фарш керектелип, аны 15 мүнөт бышырышкан. Тамак бирдей курулушу үчүн узун мангалдын жанында бир нече тажрыйбалуу ашпозчулар чебердик менен көз салып турушту. Келген элди зериктирбей фестиваль ыр-бий менен коштолду. Кебаб даяр болгондо аны ченеп каалагандардын бардыгын сатып алууга мүмкүн болгондой даярдашкан. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.